Ассаламу алейкум туғандар. Назарыңыздарда қайрадан эле Базар жок каналы. Бүгүн биз Бишкек шаарынын Нижний Аларша деген жагындабыз. Ошол жерде 5 соток жер жана бир временкасы менен сатылаптыр. Ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин деген. Шаарга маштоо каттамдары өтө көп туғандар. Шаардын ичинде жайгашкан Нижний Аларша. Көпчүлүк билсе керек. Комментарийге деле жазып кетиңиздер. Кайсыл маштоолор бар экенин билгендер болсо. Жана айткандай эле үйүбүз 5 соток жерде жайгашкан. Бул үйүбүздүн турган жери жана үйдүн алдынан монча ашыкча жер калган туғандар. Үйдүн ээси өз ичине капуста эгиптир. Сиз кааласаңыз бул жакка өзүңүздүн проектиңиз менен жаңы үй салсаңыз болот. Так, биринчи эмнеден баштасак? Үйүбүз жөнүндө баштайлы, үйүбүздү маалымат беришти баштайлы. Так, үйүбүздүн алдынан мындай жер астынан суу чыгарылган экен. Свет бар бул жакта. Свет жөнүндө айтып кое берейин, бирок билесиздер да. Нижний Аларша шаардын ичинде болгондон кийин свет болот туғандар. Так, свет бар. Газ да келиптир бул жака, бирок үйдүн ээси газды киргизген эмес. Бирок кошуналарда газ бар. Газ келген бул жака. Так. Газ, суу, свет бар. Так, главный, эң главный, Андан кийин үйүбүз могу временкасы 2 бөлмөлүү экен. Временкасынын ички бөлүгү ондар. Так, эме үйүбүз паровой отопление бар экен. Үйүбүздөчү. Паровой отопление бар. Жана үйдүн ичинен да суу чыгарылган. Жанакы жер асты суусу үйдүн тышкы тарабында, үйдүн ичинде шаардан чыккан суу үйдүн ичиге киргизилиптир туғандар. Так, үйүбүз обой менен чапталган. Киргендеги бөлмө узун туурасы 3/4 экен. Так, ылдый жагы линолеум. Үйдө жогу обычный эле шу алыптыр туғандар. Үйүбүз кирпич менен тургузулган туғандар. Так, экинчи бөлмөбүзгө өтөбүз. Экинчи бөлмөбүз мына ушундай көрүнүштө. Узун туурасы 4/4 экен. Тегереги обой. Тегереги обой экен, ылдый жагы линолеум. Так, терезелер пластика. Такей туғандар. Терезелер пластика. Бизде паровой отопление болгону менен байкебиз мындай электр печка колдонот экен. Электр жылыткыч колдонот экен. Үйүндө көп турбайт окшойт, байкебиз ошондуктан электр печкасын эле колдонот окшойт. Так, туғандар, биз кайра эле үйдүн тышкы тарабына чыктык. Так, үйдөн чыкканда сол тарапта бир кичинекей склад бар экен. Так, жана айткандай эле үйүбүздүн алдындагы бул бош жерибиз. Бул жакта бир мындай тапчан жайгашкан. Бул тапчан калат экен туғандар. Бул тапчан жана бул жакта бир бочка бар экен. Бул да калат экен эгер сиз сатып алсаңыз. Мынакей бочка. Так. 5 соток жер беребиз, 5 соток. Временкабыз бул жака салынган. Ошонон калган ашыкча жерибиз бул жакта мына. Сиз кайра чоң үй салып алсаңыз болот. Дордойдо иштөөчү ала тургандар болсо, билесиздер, Нижний Аларша Дордойго жакын. Дордойго жакын жерде жайгашкан. Так, туғандар, үйүбүздүн эми баасы жөнүндө айтайын. Баасы $20,000 деп атат үйдүн ээси. Сүйлөшүүлөр болот. Үйдүн ээсинин номери экранда жана описанияда көрө аласыздар. $20,000 сүйлөшүүлөр болот туғандар. Жакшы жерде экен. Баасы деле менимче арзан эле, жакшы эле баа туғандар. Жана комментарийга өзүңүздөрдүн оюңуздарды жазыңыздар. Баасы, жайгашкан жери, ким билет бул жакта. Кимдир кайсы бир биздин үй алуучубузга чоң жардам болуп калмак туғандар. Кандайдыр бир мен айтпаган маалыматтар болушу мүмкүн. Туғандар, бизде Instagram жана TikToктон да биздин кыскача үй жөнүндө маалыматтарды биле аласыздар. Instagramыбыз Базар жок Нижний 312 и TikTokубуз Базар жок деп эле издесеңиз табасыз.
Telegram группабыз да бар. Ал жактан сиздер кирип өзүңүздөрдүн үйүңүздөр жөнүндө өзүңүздөрдүн объявленияларыңыздарды бере аласыздар. Telegram группада. Telegram группада ссылка описанияда ссылкасы калтырылат. Так, андан башка мен бул жердеги маалыматты бердим окшойт. Кийинки чыгарылышка чейин саламатта калыңыздар. Айтмакчы, биздин каналды өнүгүүсүнө жардам бергиңиздер келсе, лайк басып, комментарий жазып, жана подписаться баскычын басып кетиңиздер туугандар. Биз өнүксөк буюрса сиздерге мындан да көп жакшынакай үйлөр жөнүндө маалыматтарды берип жүрөбүз туугандар. Тез кабар абабыз айтмакчы, тез кабар байкебиз айтмакчы. Кызматыңыздарда болобуз туугандар. Андыктан саламатта калыңыздар. Кийинки чыгарылышка чейин.